Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Орусиянын Роскомнадзор көзөмөл мекеси Telegram мессенджерин чет элдик агент деп таанып, 1-марттан тарта андан банктык кызматтарды ишке ашырууга тыюу салды. Кайрымдуулук жана Telegram аркылуу каналдарга акы төлөп жазылууда токтойт. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Орусиялык банктар санкциялардан улам App Store жана Google Play тиркемелерин колдоно алышпайт. Банктык төлөмдөр санкциялар күчүнө киргенден бери Telegram аркылуу жүргүзүлүп келген. Telegram азырынча бул маалымат тууралуу комментарий бере элек. Telegram мессенджерин 2013 жылы орусиялык Павел Дуров иштеп чыккан. Платформа Виргин аралдарында жана Бириккен Араб Эмирликтеринде каттоого алынган. Дуров ушул тапта Баиде жашайт. Мессенджердин серверлери жабык коддорду колдонот. АКШ, Нидерланд жана Сингапурда иштейт. 2018 жылдын апрель айынан 2020 жылдын июнь айына чейин Роскомнадзор соттун чечими менен Орусияда Telegram мессенджерин федералдык коопсуздук кызматына каттарды окуй турган кодду бербеген үчүн тыюуга аракет кылган. Бирок 2020 жылы июнь айында бардык чектөөлөр орусиялыктардын маалымат алмашуусундагы маанилүү платформа деп таанылып алынып салынган. Булак Азаттык. Кой Таш окуясында жабыркаган Самат Курманкулов Москвага дарыланууга кетти. Башынан оор жаракат алган Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын Нурдагы жетекчиси Самат Курманкулов дарылануу үчүн Москвага кетти. Бул тууралуу депутат Жеңишбек Токторбаев соц тармактагы баракчасына жазды. 21 январда генерал-майор Самат Курманкуловду Москва шаарына калыбына келтирүү борборуна дарыланганы узатып келди. Эсен-аман жетип, жакшы дарыланып келсин, Кудайым шыпа берип, батыраак сакайып кетсин. Ал эми колдоо көрсөткөн Тышкы иштер министри Жээнбек Молдокановичке Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат айымга жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Манас Самудиновичке ыраазычылык билдирем деп жазды Токторбаев. Самат Курманкулов 2019 жылдын 7 августунда Кой Таштагы атайын операция учурунда оор жаракат алган. Жананыруу бөлүмүнө түшкөн Курманкуловго Бишкекте 2 рет операция жасалган. Абалы жакшырбагандыктан 12 августта дарылануусун улантуу үчүн аны Москва шаарындагы ооруканага алып кетишкен. Булак Суперкежи. Аймактан келгендер эми Бишкекке унаасы менен кире алышпайбы? Бөлөк жактан келген унаалар үчүн шаардын кире беришинде ловушкаларды койгула. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 январда республикалык кеңешмеде ыш маселеси тууралуу айтып жатып билдирди. Анын айтымында келерки кыштан тарта Бишкекте дүйшөмбү күнү так сандуу унаалар гана жүрүшү керек. Жыйында Жапаров Бишкек аркылуу транзит менен жүргөн унаалар шаарды айланып өтүшү керектигин айтты. Эмки кыштан баштап биринчи күнү так сандуу унаалар гана жүрсүн. Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, мэрия Бишкектин тургундарынын канча унаасы бар экенин тактап аныктап чыккыла. Бөлөк жактан келген унаалар үчүн шаардын кире беришине ловушкаларды койгула. 1,5 миң автобус алсак, шаардын кире беришине унааларын токтотуп, шаарга автобус менен кириш керек. Канча киши шаарга келсе, ар бири бирден унаа айдап келет, деди ал. Булак Назар Ньюскейжи. Путин менен түшкөн сүрөт англиялык футболчуну өлүмдөн сактап калган. Англиялык футболчу Арсенал жана Англиянын аялдар командасында ойногон Алекс Скотт 2018 жылы футбол боюнча дүйнө чемпиондугу учурунда Москвада кантип өлүп кала жаздагандыгын айтып берди. Аны президент Владимир Путин менен түшкөн сүрөтү гана сактап калган деп жазат Daily Star. Скотт чемпионатта BBCде футбол эксперти болуп иштеген. Компания бардык кызматкерлери кызматтык алдын ала брондолгон унааларды колдонуусуна кам көргөн. Бирок Скотт досу менен жолуккандан кийин такси кызматын пайдаланууну чечкен. Бирок такси айдоосу аны уурдап кетүүгө аракет кылган.
Футболчу менен Google Translate аркылуу байланышкан айдоочу аны коркута баштаган. Ал аны үйүнө алып барбай турганын, Алекстин тааныштары аны экинчи көрбөй турганын билдирген. Айдоочу унаанын эшиктерин кулпулап салган. Алекстин айтымында бул жагдай анын үрөйүн учурган. Бирок таксист аны өлтүрөм деп убада бергенден кийин футболисттин өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонуп, өмүрүн сактап калуунун жолун тапкан. Футболчу президент Путин менен жолукканын жана аны эртеси кайра көрүшү керектигин айтып, эгерде келбесе, аны издерин билдирген. Таксист кызга алгач ишенген эмес, бирок ал далил катары чемпионаттын алкагындагы расмий иш-чаралардын биринде президент менен түшкөн сүрөтүн көрсөткөн. Эгер мен эртең Путинди көрбөсөм, ал сени табат деп айткан футболчу. Айдоочу жүргүнчүгө эч кандай зыян келтирбей мейманканага жеткирип койгон. Алек Скотт бул окуядан абдан коркконун, бирок укук органдарына кайрылбаганын билдирди. Скотт Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кремлдеги жолугушууга чакырылгандардын бири болгон. Скоттон тышкары Россия Федерациясынын башчысы, ФИФАнын президенти Жани Инфантино, Англия курама командасынын экс-футболчусу Рио Фердинанд, Германия курама командасынын мурдагы оюнчусу Лотар Матеус жана башкалар менен жолугушкан. Булак Назар Ньюс кежи. АКШда өткөн Аалам сулуусу сынагында украиналык кызга Орусияга каршы сөз сүйлөөгө тыюу салынды. АКШда өткөн Аалам сулуусу сынагына Украинанын атынан катышкан Виктория Апанесенко уюштуруучулар анын Орусияга каршы пикирин айтууга тоскоол болгонуна нааразы болду. Бул тууралуу Украинанын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, ал башка катышуучулар сыйлыктар үчүн сахнага чакырылганын, бирок ал чакырылбаганын айткан. Ошондой эле уюштуруучулар ага финалга чейин видео тартууга дагы тыюу салган. Сыйлык тапшыруу аземине сахнага чакырып, бир нерсе айта алам деп ойлогом, бирок мага 20 секундта беришкен жок. Мен дагы сураган жокмун. Мен түз эфирде чыр-чатактын уланып жатканын эскертип койгум келген. Бирок мага микрофон бербей коюшту деген ал. Быйылкы Аалам сулуусу сынагы АКШнын Жаңы Орлеан шаарында өттү. Анда Аалам сулуусу болуп америкалык Рубони Габриэль аттуу кыз табылды. Булак Супер кежи.